Мына акыркы 10 күндү кечиримдүүлүк күн деп айтат. Кечиримдүүлүк күн деп айтат. 2 күндөн кийин Кудай буйрса айт болот. Урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович, мен сизден дагы бир жолу суранып кетем. Дагы бир жолу сиздин иниңиз катары, сизди колдогон адам катары, мындан ары да колдой турган адам катары сизден суранып кетем. Садыр Жапаровго ырайым кылыңыз. Садыр Жапаровго ырайым кылып, ушул Алла Тааланын ыйык күндөрүндө чыгарып бериңиз. Мен мына сизден ыйлап туруп суранамын. Ыйлап туруп суранамын. Анан эми сиз эгерде ушул нерсени кабыл албасаңыз, ушунча элдердин ыйыны, суранычын кабыл албасаңыз, бул дагы сиздин өзүңүздүн эркиңиз, өзүңүздүн ишиңиз, себеби дегенде президент катары чечимди сиз кабыл аласыз. Сиз кабыл алган чечимге биз макул болобуз. Но бирок бул күндөр да өтөт. Буйрса, бул күндөр да өтөт. Алла Таалам тынч койсо, ден соолукта койсо, жакшылык күндөрдө дагы жолугушабыз. Садыр менен да жолугушабыз буйрса. Мен сизден суранамын, жардам бериңиз, ырайым кылыңыз. Алдыңызда жатат ошол кагаз. Кол коюп коюңуз ошого. Бүгүн кол коюңуз, эртең кол коюңуз. Эртең айтка келип калсын Садырыбыз. Чыгарып коюңуз, пожалуйста. Сизден суранамын.